Тажикстандын куралдуу кол салуусунда Баткенде атуулдук милдетин аткарып жүргөн 21 жаштагы Дастан Анарбеков дагы деле дайынсыз болууда. Жоокердин жакындарынын айтымында бүгүнкү күндө издөө иштери улантылууда. Дагы деле издеп жатабыз, барбаган жерибиз калган жок. Таптакыр дайын жок болуп жатат дейт жоокердин эжеси. Буга чейин Дастан Анарбековдун жакындарына ал каза болду деген кабар келген. Кийинчерээк каза болгон жоокер башка экени такталып, Дастанды издөө үчүн атасы Баткенге жөнөп кеткен. Президент Садыр Жапаров бүгүн 22 сентябрда Баткен облусундагы учурдагы кырдаал боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Ага министрлер кабинетинин жетекчилиги жана мүчөлөрү, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, коопсуздук кеңешинин катчысы катышты. Кеңешмеде чек ара коопсуздугун камсыз кылуу жана аймактагы талкаланган инфратүзүмдү калыбына келтирүү боюнча маалымат берилди. Президенттин администрациясынан билдиришкендей, Садыр Жапаров биринчи кезекте чек арага чектеш аймактардын эвакуацияланган тургундарына бардык зарыл болгон жардамдарды көрсөтүүгө, жабыркаган турак жайларды калыбына келтирүүгө жана толук кыйраган үйлөрдүн ордуна жаңыларын суук түшкөнгө чейин кыска мөөнөттө курууга, социалдык жарандык инфратүзүмдөрдү тез арада калыбына келтирүүгө байланыштуу бир катар конкреттүү тапшырмаларды берди. Бүгүн 22 сентябрда Жогорку кеңештин депутаттары мамлекеттик чек аранын Баткен облусундагы кыргыз-тажик тилкесиндеги жана Ош облусунун Чоңалай районундагы кырдаал боюнча министрлер кабинетинин маалыматын жабык режимде карашты. Бул демилгени президенттик аппараттын парламенттеги өкүлү Алмазбек Абышев алып чыкты. Бул маселе боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана коргоо министри Бактыбек Бекболотов чыгып сүйлөдү. Андан соң депутаттар Кумтөр алтын кенинин ишмердүүлүгү, Кыргызстандын экономикасы, 2022-2023 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдыгы, чет өлкөдөгү эмгек мигранттардын абалы, 2022-2023 жылдардагы мектепке чейинки билим берүү тармагындагы иштердин абалы, ошондой эле социалдык экономикалык маселелерди талкуулашты. Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу Тажикстандын Кыргызстанга куралдуу басып кириши талкууланып жаткан жыйынга муляж автомат көтөрүп келди. Депутат кийинчерээк журналисттерге автомат муляж экенин жана аны уулунун туулган күнү үчүн алганын айтты. Кудай буйрса, кыргыз эли жеңишке жетип келгенбиз, дагыдан жетебиз, деди ал Баткендеги кырдаал боюнча айтып жатып. Түркияда өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан айрым Кыргызстандын улуттук спорт түрлөрү чыгарылды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Кыргызстан 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүү укугун Түркияга спорттун 3 түрү көк бөрү, эреңиш жана кыргыз күрөшүн киргизүү шарты менен өткөрүп берген. Бирок Түркия тарап дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына көкпарды негизги оюн катары белгилеп, ордо, эреңиш жана кыргыз күрөштү алып салган. Уюштуруучулар көкбарды дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна негизги оюн катары киргизип, көк бөрүнү көрсөтмө оюн катары жазып коюштур. Алар эгер көк бөрү ойносоңор, тай казанды өзүңөр алып келип, байгени дагы өзүңөр койгула деп жатат. 3 жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюндары көк бөрү эрежеси менен өтүп, эми минтип көрсөтмө оюндарына айланып калганына нааразы болушууда. Ошол эле учурда улуттук оюндар дирекциясынын башчысы Айбек Ажыгылов көчмөндөр оюну жана көк бөрүнүн айынан кызматтан өз каалоосу менен кеткени маалым болду. Жеке ишкер Азим Рой Кыргызстандын улуттук коопсуздугун бекемдөөгө 22 миллион сомдон ашык каражат которду. Маалыматты жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Айтымдарында Азим Рой 19 сентябрда өлкөнүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин эсебине 22 миллион 596 миң сом которгон. Анда Азим Ройдон Кыргыз Республикасына улуттук коопсуздугун чыңдоо максатында демөөрчүлүк жардам деп белгиленген. Өздүк булактар белгиленгенде ишкер акчаны Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку окуялар байланыштуу которгон. Расмий маалыматка ылайык, учурда 59 адам каза болуп, 198 кыргызстандык жаракат алышты. Бүгүн 22 сентябрь саат 11:00 карата Баткен облусуна 1131 тонна гуманитардык жардам жеткирилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борборунун башчысы Рысбек Жолдашбаев маалымат жыйында билдирди. Республика боюнча 1131 тоннадан ашуун гуманитардык жардам келди. Анын 959 тоннасы облустагы жерлерге жеткирилди. Ал эми 173 тонна гум жардам кампада турат. Баткен облусунда облустук, райондук, аймактык деңгээлде кампалар ачылып, ал жактарга гуманитардык жардамдар жеткирилип берилүүдө. Жарандарга бөлүштүрүү иши жергиликтүү бийлик тарабынан жүргүзүлүп жатат. Эгер кимдир бирөөгө гуманитардык жардам жетпеген учур катталса, 112 номер аркылуу кайрылса болот. Байланыш акысыз жана күнү-түн иштейт деп билдирди Рысбек Жолдошбаев. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев өлкө башчы Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарына жеке учак менен барганы тууралуу комментарий берди. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына
жарыялады. Белгилегендей, Кыргыз делегациясы Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77-сессиясына катышып, Кыргызстанга кайтып келди. Эрбол Султанбаев болуп жаткан окуялардын фонунда президенттин Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттарына жеке өзү катышуусу боюнча чечим эң акыркы убакта кабыл алынды. Мамлекет башчысы дүйнөлүк бийик трибунадан дүйнө коомчулугуна чек арадагы кырдаалга байланыштуу чындыкты, объективдүү маалыматтарды, маселенин таржымалын жеткиргени туура деген бүтүмгө келди. Бул иш сапар башталганда кызуу талкууланган теманын бири президенттин учагы болду. Ушуга байланыштуу айрым тактоолорду киргизип кетким келет. Жылдын башында сиздерге Кыргызстан чет элдик сапарлары үчүн жаңы учак сатып аларын билдиргем. АКШга акысыз тесттик режимдеги учак менен барып келдик. Кыргыз тарап болгону күйүүчү май менен камсыздады. Эгер Кыргыз тарапты бардыгы канаттандырса, анда бул учакты лизингке сатып алуу тууралуу макулдашылган деп жазган. Буга чейин социалдык тармакта өлкө башчы жеке учак менен АКШга барганы талкууга алынган. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо 20 ноябрда өтөт. Бул тууралуу маалымат каражаттары жазышууда. Президент Касым-Жомарт Токаев мамлекет башчысы катары шайлоону мыйзам чегинде өткөрүүгө кепилдик берип, өнөктүк, калыс, ачык жана жергиликтүү эл аралык байкоочулардын кеңири катышуусунда өтөөрүн белгилеген. Ага байланыштуу 21 сентябрда өлкө президенти Касым-Жомарт Токаевдин тийиштүү жарлыгы менен кошо кайрылуусу да жарыяланды. Буга чейин Казакстанда конституция өзгөртүлүп, президенттик ыйгарым укуктун мөөнөтү азыркы 5 жылдан 7 жылга узартылып, кайра шайлануу укугу алынып салынган. Өлкөнү 3 жылдан бери башкарып келе жаткан Касым-Жомарт Токаев келерки шайлоого катыша турганын билдирген. Эгерде шайлоодо утуп чыкса, ал бийлик башында жалпысынан 10 жыл отурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизди социалдык тармактардан да көрүп, акыркы ыкчам маалыматтарды окусаңыздар болот. Эфирде Нуржан Султанбекова болдум. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Өлкөбүздө бүтүндөй тынчтык жана бакуат жашоо орносун.